Атын Балтабаева Жанара. Мен бул компанияга ден соолук үчүн келгем. Мага да айтышкан, бул дары 300 €га дары дегенде, чынында мен багы кыргызча жалпак тил менен айтканда мыйыгынан күлүп деп коет го. Мен да мыйыгыман күлгөм, кантип ушул витамин 300 €га дары болсун депчи. Бирок мен балама байланыштуу, мынакей могу эмеде көрүп аткан, бул менин балам. Төрөлгөндө эле ДЦП деп анализ диагноз коюп беришкен болчу. Больницанын дарыларын ичтик, миңдеп массаждарды алдык, бирок эч кандай жардам болгон эмес. Мен ушул компанияга келип сентябрь айында спирулинаны бул компанияга мен иштейм деп, ушул компанияга иштейм, мен ушул компаниядан акча табам деп келген эмесмин. Баламдын ден соолугу үчүн келген болчумун да. Балама сентябрдын 7-синде алып келип берип баштадым. Сентябрдын ровно 1 ай өткөндөн кийин бала обычно жаңы төрөлгөн бала 6-7 айында уже бир нерсени кармап оозуна салып баштайт. Муну баарыбызга эле билебиз. А менин балам жок, антип салчу эмес. 1 жаш 6 айга жеткенге чейин даже колунда соскасын карматсаң, ошо сосканы колуна оозуна кармап салчу эмес балам. Ушул компаниянын дарысын ичкенден кийин просто бул болсо мен сүйүнүчтүн ыйы. Антесине мен ушундай жакшы результатка жеттим. Балам ошо ровно 1 ай ичкенден кийин мен балам кармап алма менен ойноп аткан, алма менен ойноп атсам эле балам алманы алып мынтип оозуна салып баштады да. Анан алманы алып салып баштаганда эле уже мен сразу видеого тарттым да, баламды салчы, кел, салып кой, оозуңа салчы деп. Алманын сыртын ачып карматсам, ошол бир алманы жеп бүттү да, балам оозуна салыпчы. Это бул спирулинаны ичкенден кийин 1 айдан кийинки результатыбыз болчу. Андан кийин дагы 1 ай өттү, мен дальше спирулинаны бере бердим балама. Андан кийин балам уже 1 айдан кийин бир орунда жылчы эмес, отурган орунда гана отура берчү. Чып салып, бир нерсесине жетпей, аябай агрессивный болуп, балам отурган жеринде, мисалы бир шар, мындай айткан, бул жерде шар турса, ошо шарды ала албай агрессивный болуп чыр сала берчү да. Ровно 2 ай өттү. 2 ай өткөндөн кийин балам уже көтөнү менен жылып, чыр салбай ошол өзүнүн эмесине жетип баштады да. Азыр болсо Кудайга шүгүр, балам бир кол менен жетелесең уже басып калды. Мен бүтүнө баарыңыздарга биринчи келгендерге айтат элем. Мен айттым го, ошо биринчи келгенде мен да мыйыгыман күлгөм депчи. Андан кийин экинчи жагы, бизнес жагын айта кетсем, мен бул эмеге мен иштеп кетем деген деле эмем жок болчу. Когда баламдын результатын көрүп, өзүмдүн эле тааныштарым, өзүмдүн эле билиштерим эле бул эмне болду, кандай болду балам деп, бала ооругандан баары сурап турат экен да. Ошентип сураганда ушундай жакшы результат болду деп ушинтип үчүп атабыз деп эле мен элдерге маалымат айтуу менен ушул компанияда мен 1 айда менеджер статусун жаап койдум да. Баарыңыздарга не пожалеете, келиңиздер, ичиңиздер. Бул азыркы Марат Балташевич айткандай, ковид бизге ден соолуктун эмне экенин, өлүмдүн эмне экенин билгизди. Ошол себептен келиңиздер, не пожалеете. Бул баягы айтканга 100 $ десе кымбат угулат. Бирок мисалы айта кетейин, азитромицин 6 таблеткалык дарыны 80 сомго алабыз эмеденчи. Это ичинде 6 эле таблетка болот. Где-то 15-14 бирденкече сом болот да. А бул жакта штучно санаганда 6 сомго айланат. Ошон үчүн баягы сыртынан чоң болуп айтылганы кымбат болгону менен бул аябай арзан, бирок ден соолукка табылгыс нерсе.